Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле ак кар баскан тоолордун арасында Гидеон деген адам коёнду союп бышырып жатканын көрөбүз. Бир кезде эле байланып турган аты туйлап кишеней баштап, каарманыбыз дагы чочулап айлана тегерегин карай баштаса эле, бир көз ирмемде анын колуна ок тийип жарадар болот да. Ошол жердеги колуна илинген буюмдарын алганга жетишип, тоо ылдый эле качып жөнөдү. Ошол замат токойдун арасынан Карвер деген адам өзүнүн жалдангычтары менен чыга келип, Гидеондун ылдый качканын көрүп, аттары менен тик ылдый түшө албагандыктан жол менен ылдыйлап түшө башташат. Артын карабай качкан Гидеон болсо тоо беттерине сүрүлүп кулап отуруп, төмөн жактагы токойлорду аралап жашынып барат да. Ошол жердеги чоң дарыядан кыйшайып кулайын деп калган дарактын жардамы менен өтүп кеткенге аракет кыла баштайт. Бирок анын колу жарадар болуп дээрлик иштебей калгандыктан тең салмагын кармай албай калат да дарыяга түшүп агып жөнөйт. Дарыянын нугу аны бир кыйла жерге алып барып, бирок бактыга жараша бир жерден жээкке чыгууга мүмкүн болуп, бирок айлана тегеректин баардыгы кар кычыруун суук болгондуктан эми ага андан аркы адамдар өтө эле кыйынга турду. Ал тоңгонуна карабай бир колу менен отундарды чогултканга аракет кылып, октун даарыларын төгүп, аны чапкылап өзүнүн ыкмасына салып жатып, акыры отту тутандырып алат. Карвердин командасы болсо аттарын жетелеп, акырындан акмалап Гидеонду издеп келе жатышат. Гидеон болсо бул кезде суу болгон кийимдерин чечип, канчалык ооруганына карабай канжары менен колундагы окту алып чыгып, андан соң канжарын отко ысытып жарадар болгон жерине басат. Ошол оттун жанында бир аз жылынып жатып, Карвердин адамдарынын келе жатканын кадимкидей сезип, ордунан турат да кийимин кийип, издерин жашырып, издерди ар кайсы жака кеткендей кылып көрсөтүп коет да өзү бир из менен жөнөп кетет. Карвер оттун жанына жетип келгенде ар кайсы жака кеткен издерди көрүп, адамдарын чачыратып ар кайсы изге салып, өзү дагы бир из менен жөнөйт. Карвердин адамы бир изди кубалап келет да, ал из бактын жанынан жоголуп кеткендиктен издин кайда кеткенин издеп эле ошол жерде туруп калат. Бул кезде Гидеон дал ошол бактын башына чыгып алган эле. Бир аз ойлонгон ал адам Гидеондун бакка чыгып кеткенин түшүнүп калат да. Жогору жагын карай бергенде Гидеон аны канжары менен саят. Ошол замат Гидеон өзү дагы бактан кулап түшүп, канжарын сууруп ошол адамдын тонун алып кийет да андан ары качып жөнөйт. Карвердин командасы кайрадан жанагы оттун жанына чогулушуп, бирок алардын бири кайтып келбей калгандыктан ошонун изин кубалап жүрүп отурушуп, акыры анын өлгөн жерине табышат. Бул кезде Гидеон токой аралап качып, алардан бир топ алыстап кеткенге мүмкүн болгон эле. Жүрүп отуруп бир үйдү көргөн Гидеон дароо эле барып ошол үйдүн короосундагы атты минип качканга аракетин кылат. Бирок а дегенче болбой эле бир кичинекей кыз аны мылтыгы менен тосуп алды. Гидеон болсо айласыздан колун көтөрүп, мен силерден атты сатып алам, акчасын төлөп берем деп айтып, бирок жаратынан улам ошол жерден жыгылат. Анын жарадар экенин көргөн кыз дароо эле инисин чакырып, Гидеонду экөөлөп үйгө алып киришип, кыз анын жаратын даарылай баштайт. Бир канча убакыттан кийин балдардын атасы үйгө кайтып келип, үйдөгү чоочун адамды көрүп дароо эле андан чочулай баштаса, Гидеон ага менин силерге зыяным жок. Мен бир аз эс алып алайын, андан соң кетемин. Анан да силердин атыңарды өтө көп суммадагы акчага сатып алам деп айтып, үйдүн ээсине бир кичинекей тоголок алтынды берет. Кечинде Гидеон дагы үй бүлө менен кошо эле уктап калып, таң эрте ал үйгө Карвер жана анын адамдары кирип келет. Карвер дароо эле үйдүн ээсин коркутуп суракка ала баштап, көрсө Гидеон түндө эле алардын атын минип качып кетиптир. Карвер үйдүн ээсин коркутуп, сен ал адамга атайылап ат берип аны качырып жибердиңби деп айтып, ал сага алтын бердиби деп үйдү тинтите баштайт. Үйдүн ээси болсо Карверге, мен ага эч кандай жардам берген жокмун. Ал өзү эле менин балдарымды барымтага алып атымды минип качты деп айтат. Бирок өкүнүчтүүсү үйдү тинтип жатышып, кечээки Гидеон берген кичинекей алтынды таап алышат. Аны көргөндө Карвер дароо эле үй ээсин эмне үчүн калп айтасың деп уртокмок ала баштайт. Ошондо кичинекей бала атасын коргоп, мен бул алтынды кечээки адам уктап жаткан жеринен уурдап алгам деп айтат. Анда Карвер болор иш болгон экен, убакытты текке кетирбейли деп, ыкчамдык менен аттарын минишип Гидеондун аркасынан жөнөп кетишти. Бул кезде Гидеон деле анчалык алыска качып үлгүрбөптүр. Ал токойдо эс алып отурганда арттан келе жаткан атчандарды көрүп, эмнени пландап койду белгисиз айтор, ошол жерге атты байлап отту жагып коюп, өзү токойдун арасында бекинип калат. Карвердин адамдары болсо кечкирээри менен ошол оттун жанына келип жайгашып, эми атсыз калган Гидеон анчалык алыска кача албайт деп ошол жерде жатып калышат. Гидеон болсо аларды токойдун арасындагы караңгылыкта тапанчасы менен аңдып турган эле. Көрсө анын ою түндө Карвердин адамдары уктаганда аларды жок кылуу болчу экен. Бирок Карвер дагы өзүнүн айлакерлигин көрсөтүп, адамдарын уктатып коюп, өзү токойду аралап барып Гидеондун аркасынан чыгат. Биз ошол жерде экөөнүн сүйлөшүүсүнөн улам Карвердин Гидеондо өтө чоң өчү бар экенин билебиз. Карвер болсо негедир Гидеонду өлтүрбөй, аны тирүүлөй колго түшүрүп алууну көздөп, бирок учурдан пайдаланган Гидеон кайрадан токой аралап качып жоголот.
Ошентип түндөп качып кеткен Гидеон жол жүрүп отуруп, жолдон капканга түшүп өлгөн аюуну көрүп, Карвердин адамдары дагы жазбай анын изи менен келерин билип, ошол жерге тузак даярдайт. Айткандай эле бир канча убакыттан кийин Карвердин адамдары ошол жол менен келип, Карвердин дагы бир адамы Гидеондун тузагына түшүп өлөт. Мындай көрүнүштү көргөндө Карвердин жанындагы эки жалдангыч адам абал барган сайын эле курчуп баратат го. Деги биз кубалап бара жаткан адам ким? Же кеч болуп кала электе артка кайта берелиби дешсе, Карвер аларга өлгөн адамдардын да акчасын силерге төлөп берем. Жанагы адамды кармап алсак экөөңө тең жакшы акча төлөп берем деп көндүрөт. Ал эми Гидеон болсо тынымсыз жол жүрүп отуруп, суук аймактардан чыгып, жылуу талааларды аралай баштады. Талаадан ал 3 атчанга кезигип, ал үчөө дагы издөөдө жүргөн кылмышкерлер экенин билип, силер мага тийишпегиле, мен силерге тийишпейин, ар кимибиз өз жолубуз менен кетели деп андан ары жөнөп кетет. Бирок Гидеон жөнөп кеткенде 3 атчандын бири аны жөн кое бергиси келбей, Гидеондун канчалык коркунучтуу адам экенин байкабай эле анын артынан келип, аны өлтүрөөрүн айтып кыйын болуп сүйлөп жаткан кезде эле Гидеон артка кайрылып жатып а дегенге жетиштирбей эле канжары менен көз ирмемде ал адамды сайып өлтүрөт. Ошондо ал өз жолуң менен эле кете берсең жакшы болмок деп сүйлөнүп, ошол кылмышкердин атын минет да андан ары качып жөнөйт. Bizde taşlavağızlar, çardam kılığızlar, oğlumun var basıp yetişine sebepçi bolğuzlar suranamız. Кичинекей бир тууганыбыз Умар чоң оору менен алышып, жалпы кыргыз элибиздин жардамына муктаж болуп жаткандыктан, берешин кыргыз элибизди кайрымдуу болууга чакырабыз. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө Аллах ыраазычылыгы үчүн жардам бериңиз. Көп өтпөй изди кууп келген Карвердин адамдары ошол өлүктүн жанына келишет. Аны көргөндө Карвердин жанындагы бир жалдангычтын дароо эле ою өзгөрүп, бул издөөдө жүргөн кылмышкер экен. Эгер мен бул адамды бийликке алып бара турган болсом, анда бийлик мага сыйлык катары жакшы төлөп берет. Силер андан ары жанагы адамды өзүңөр эле кубала бергиле. Мага болсо ушул эле адам жетет деп өзүнчө кетмекчи болот. Карвер болсо ага унчукпай кетсең кете бер дегенсип, жанында калган жалгыз жалдангыч адам менен жөнөп баратып, артка кайрылат да жанагы калып калган жалдангыч адамдын атын атып өлтүрөт. Бул кезде калып калган жалдангыч адам кылмышкерди атка жүктөп жаткан эле. Ал адам унчукпай Карверге карап, Карвер дагы унчукпай андан ары чаап кетип калды. Анткени Карвер буга чейин жанындагы жалдангычтарга, эгер бул ишти аягына чыгарбай башка ишке ооп кете турган болсоңор, анда минип жүргөн атыңар меники экенин унутпагыла. Менден айрылсаңар атыңар жок, жөө кетесиңер деп айткан болчу. Ошентип жанагы жалдангыч адам же аттан жок, же акчадан жок эле айталада жалгыз калып кетет. Гидеон болсо жүрүп отуруп темир жол куруучулардын конушуна туш болот. Ал акырындан элге аралашып эле ошол жерден тамак аш жана суу урдаганга аракет кылып, бирок ошол жердин шерифине кармалып калат. Көп өтпөй Карвер дагы жанындагы жалдангыч адам менен ошол конушка келип, ар кайсы алачыктарды ачып эле Гидеонду издей баштайт. Гидеон дагы дал ушул алачыктардын биринде колу байланып кармоодо отурган болчу. Көп өтпөй ал дагы айлакерлик кылып кароолчунун эсин оодарып, колун бошотуп качып чыгат да атына жетип, Карверге да билинбей андан ары чаап жөнөйт. Күндүн ысыгында айталада атты чаап жүрүп отуруп, бир кезде эле аттын шайы кетип жыгылып түшөт. Чынында ат бул кезде өтө кыйналып калган эле. Ошондо Гидеон аттын баары бир өлөөрүн билип, атты кыйналбастан өлсүн деп аны мууздап салат. Бир топ убакыт өтүп кечке маал гана Карвер жалдангычы менен бирге изди кууп жүрүп отуруп ошол өлгөн аттын жанына жетип келет. Жалдангыч адам аттан түшүп, жанагы өлгөн аттын иче карны чуалып жатканын көрүп, кандай шумдуктуу жырткыч жандык бул атты өлтүрдү экен деп сүйлөп жатса эле, жүрөктү түшүргөн Гидеон аттын ичинен суурулуп чыгып, ошол адамды туткундап калат. Көрсө ал атайлап аттын иче карнын чыгарып, аттын ичине жашыныптыр. Гидеон ошол жерден Карверге тапанчаңды мага ыргыт, болбосо мен бул адамды өлтүрөм деп айтса, аттан түшкөн Карвер көп ойлонбой эле жалдангыч адамын өзү өлтүрүп салат. Эми куралы жок жалгыз гана канжары менен калган Гидеон тизелеп отуруп калып, Карвер болсо аны бутага алып калды. Ошол жерден экөө эмне үчүн бири-бирине өчөшүп жүргөнү билинип, көрсө жарандык согуштан кийин АКШда аскер кызматтарын жетектеген Гидеонго буйрук түшөт. Гидеон дароо эле аскерлери менен Серафимов фортко келип, бирок Карвер бул кезде үйүндө эмес, талаада жүргөн болчу. Ошондо Гидеон Карверди тезден таап суракка алуу үчүн анын аялын коркутуп сурап, бирок аялы Карвердин кайсыл жакта экенин айтпай жаткандыктан, Гидеон аскерлерине үйдү тинтигиле, эгер Карверди таппасаңар үйдү өрттөп жибергиле деп буйрат. Үйдөн Карвер табылбаган соң аскерлер үйдү дароо эле өрттөп жиберишип, дал ушул учурда кабарды уккан Карвер дагы талаадан кайтып келип калат. Карвердин аялы үйдүн өрттөнө баштаганын көрүп, жолунуп үйгө кирип, көрсө үйдүн жогорку кабатында ымыркай бала бар болчу экен. Ал жерге чуркап келген Карверди болсо аскерлер кармап алып кое бербей коюшат.
Өкүнүшкө карай Карвердин аялы үйгө кирип ымыркай баласын алып чыкканга аракет кылып жатып, чыга албай калат да экөө тең өрттөнүп кетет. Чынында Гидеон үйдө ымыркай бала бар экенин билген эмес эле. Ал аскерлеринен тактап үйдө эч нерсе жок экен дебедиңер беле десе, көрсө буйрук аткаруучулардын бири үйдөн ымыркайды көрсө дагы эч кимге эч нерсе айтпаптыр. Албетте мындай көрүнүштөн кийин Гидеон өзүн күнөөлүү сезип калат. Ал эми бир эле учурда аялынан да баласынан да ажыраган Карвер Гидеонду жек көрүп ошондон тарта алардын душмандыгы башталганын билебиз. Гидеон Карверге ошол жагдайды да түшүндүрүп бергенге аракет кылып, мен чынында үйдүн ичинде ымыркай бала бар экенин билген эмесмин деп айтат. Ачуусуна чыдабаган Карвер болсо Гидеонду кыйнагысы келип, аны ууртокмокко ала баштап бир кезде Гидеонда каршылык көрсөтүп, экөө мушташып отуруп бир кезде Гидеон кайра эле жеңип алат. Ал Карверге болду эми менин артыман куубагын, менин артыман кууй берсең өзүң эле азап тартасың деп айтып, Карвердин тапанчасын алып атын минип алып андан ары жөнөйт. Ал жүрүп отуруп такырайган кең талаага түшүп, Карвер дагы эле анын артынан калбай кууп келе берди. Ал жолдон бир адамга жолугуп андан тапанча сатып алып, ал дагы Гидеондун аркасынан чөбүспөгөн такыр талаага салып жөнөйт. Алар бир топ жолдорду басып жүрүп отурушуп, Карвер кайрадан эле Гидеонго жеткен кезде экөө тең күндүн ысыгынан суусап, курсактары ачып кыйналып, аттарынан деле кулап түшүп бир кызыктай абалга келип калышкан эле. Ошол жерден Гидеон Карверди тапанчасы менен атып жарадар кылып, экөө кайрадан мушташып, Гидеон кайра эле Карверди жеңип кетет. Ошондо ал өз күнөөсүн мойнуна алып, мен мынчалык мыкаачылыкка бара албайм деп, андан көрө өчүңдү алсаң алып мени жазала дегенсип, колундагы тапанчасын Карверге карматат. Карвер дагы тапанчаны алып Гидеонду атмакчы болуп бир топко чейин туруп, бирок бир топко ойлонгон Карвер дагы аны аткан жок. Ошондо Гидеон Карверди жаткан жеринен тургузуп, экөөбүз шаарга жеткени аз эле калдык деп айтып, андан ары шаарды көздөй басып жөнөшөт. Тасманын акыркы кадрларында Гидеон баягы чоң канжарын сууруп чыгып, албетте Карверге кол салбастан канжарын жерге сайып коет да, экөө шаарды көздөй жакындап, бирок бири-биринен алыстап кетип бара жатканын көрөбүз. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.